Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү Ал партиси менен Болот Абжапаров, саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин Ата журт фракциясынын лидери Жылдыз Кан Жолдошова. Жылдыз эже, биздин студиябызга ушунча убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн алгач ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин алгачкы эле сурообуз ушу акыркы массалык маалымат каражаттарына сиз де ошо фракция лидерлигинен кеткен жок деген дегелегинде болот да. Ошо тууралуу сиз өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз. Биринчиден студияга чакырганын үчүн рахмат. Каламперге эже сайтты кийинки мезгилде абдан окурмандары көбөйгөндөн көбөйүп атат. Ал эми өзүңөр билесиңер, мага телеканалдардан мүмкүнчүлүк да бербейт, же мен айткан сөздү мындай толук кандуу жеткизбейт да. Мисалы үчүн НТСтен баягы Мурзабеков Кантемирдин сүйлөгөнүн көрсөтүп, ал эми менин сүйлөгөн сөзүмдү көрсөтпөй коюшуптур да. Мен ойлойм, журналист деген бардыгына бирдей мамиле жасап, эки тараптан көрсөтүш керек. Эми азыркы сиздин сурооңузга жооп берейин. Лидер фракция, кайсы фракциянын лидери болбосун, бул мындай айтканда саясий кызмат да. Ал саясий кызматты ал үчүн, лидерлик үчүн же айлыгы бийик болбойт, же башка нерсе болбойт да. Бул 5 фракциянын 5 лидери барбыз. Мен лидер болоюн деген оюм да жок эле, жагы аракет да жасаган жокмун. Мына ушундай болуп калды. Өзүңөр билесиңер, Камчыбек Ташиев Тосмодон ашып, анан ал жакта кандай болгонун эл журт билет. Ал киши лидерликтен кетти. Андан кийин Садыр Жапаров, анан Ахматбек Келдибеков ушундай болуп калды. Анан биз эң сыйлаган Мыктыбек Сүпүч ошол лидер болуп калды. Анан Мыктыбек Сүпүч да капысынан эле 3 апрель 2014 жылы лидерликтен кетүүсүн айтты. Себеби мен аны түшүнүп турам. Мурунку лидер биздин жаш жигиттер келгенден кийин кайрып биз лидербиз, лидерликти бергиле деп жогорку соттун чечими чыга электе алдын ала айтып койгондон кийин Мыктыбек Сүпүч да аракет кылган эмес, мен лидер болом деп. Бирок ошол мындай айтканда ошол жагдай Абдылдаевди да мени да лидер болгонго төрткө берип калды да. Эмесе ошол жагдайлар болбосо, биздин 3 мырза жигиттерибиз лидер болуп жүрө берсе жакшы болмок. Анан 3 апрель күнү Мыктыбек Сүпүч капысынан эле мен лидерликтен кеттим деп калды. Ким лидер болот десек, баары тең мындай айтканда макулдугун берген жок. Ошол эле Мурзабеков Кантемирге биз айттык, мен айттым, лидер болбойсузбу? Тем более Камчыбек Ташиевдин досу экенсиз. Десем, ал киши да макулдугун бербей койду. Себеби ошол мезгилде абдан биздин фракцияга оор болуп турган бүт эле чабуулду, өзүңөр билесиңер, башкы прокуратура Ата журт фракциясына гана чабуул жасап туруп алган. Анан Камчыбек Ташиев өзү мага звондап, телефон чалып, Жылдыз эже ушул неме болуп берсеңиз деп баягы саясий кеңештин рекомендациясын жөнөтөт. Мен биринчи макул болгон жокмун. Себеби мен даже ошондо да тамашалап айткам. Силер 3 ай өтпөй лидерликти бергиле деп дагы айтасыңар ғой, болбой эле коеюн. Мен лидер болбосом деле баягы Жолдошова мамлекеттин, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеген депутатмын депчи. Анан бизде жобо бар да. Жобонун негизинде мына биздин Ата журт фракциясынын жобосу. Бул жобонун негизинде 3-төн 2 добуш менен лидер шайланат. Биринчи момундай кылып туруп чечим чыгарышып, кезексиз Ата журт фракциясынын жыйынын өткөрүп, Сиз жок эле? Жок, мен бар да. Жок, мени лидер кылып шайлаганды айтып атам. 3 апрель 2014 жылда айтып атам. Ошондо анан кийин жыйын залын Абдылдаев капысынан айтканда эле ким лидер болот дегенде айтып атпайбы, баары макулдугун бербей коюп, анан аягында мага токтолушуп, анан беришти да. Ошол сунуштады, мен макул болбодум, аягында анан ошентип кол топтошуп, мен акырында кол койдум, макулмун деп. Биз кезексиз жыйын өткөрдүк дагы Ата журт фракциясынын. Биздин жогорку кеңештин жыйын залы бар, ошонун артындагы бөлмөдө. Анан баары бир добуштан колдоп беришти да. Ошентип мен 3 апрель мына чечим Ата журт фракциясынын номер 376 чечимдин негизинде мен лидер фракция болдум. Жаманбы, жакшыбы, оор мезгилде мен иштедим. Мен бир дагы
коллегаларымды саткан жокмун, же болбосо алар оор кырдаалда калып калганда аларды мен таштап терс басып кеткен жокмун. Мен ар бир коллегамын бир эле Ата журт фракциясында эмес, 119 коллегалардын кандай башына жакшы жаман иш түшпөсүн, жамандык болбосун, бирок ал параллельно жүрөт экен. Мен дайыма коллегаларыма көңүл бурганды билем. Мына бизде жобонун негизинде мына ушинтип мени шайлашты. Эми азыр сиз койгон маселе эмне себептен капысынан эле бул маселени айтып калды. Теги Кантемир Мурзабеков Жылдыз Жолдошованы биз лидерликтен алдык деген сөздү айтып чыкты. Анан мен жооп бердим, бул легитимсиз чечим деп. Эми келгиле бүгүн ачык сөз болуп атат, ачык айталы. Бул маселе 8 август 2014 жылдан бери келатат. Эми ачыгын айтсам, ошол Камчет Ташиевдин айтуусу боюнча мен айтпадым, мен артыман бычак жедим. Мен мындай сатып жиберүү эмне экенин түшүндүм саясатта. Саясатта дос да душман да болбойт. Кечеки досу бүгүн душман, же болбосо кечеки теги душманы бүгүн дос болуп калат турбайбы? Мен да биринчи жолу саясаттамын. Анан ошентип 8 август 2014 жылдан бери Камчет Ташиев ачык эле мага айткан: сиз лидерликтен кетсеңиз, реабилитация болот экенмин мен. Мына ушундай кайсы бир саясий күч мына ушундай мага буйрутма берди. Ошон үчүн кетиңиз, азыр арыз жазып бериңиз деген сөздү айтты. Үйүндө болгон иш бул түнкү саат 12ден кийин. Мен айттым, кечирип коесуз, мени эми коллегаларым шайлаган, бул мыйзам ченеминде болуш керек деп. Бардык нерсе, раз биз светское государство, Кыргызская республика деп атпайбызбы, анда мыйзам ченеминде болуш керек. Анан мейли болсун, депутаттардын көпчүлүгү мына жобонун негизинде күн тартибине лидердин кетүүсү боюнча маселе коюлуш керек. Бизде 28 депутат болгондон кийин 19 депутат катышып, же болбосо андан көп 28 баары катышып, канчасы катышса дагы 19дан көбүрөөгү 19 депутат Жылдыз Жолдошова кетүүсүнө макулмун деп кол көтөрүш керек. Мейли ошондой боло берсин деп силердин калампир сиздерде өткөн сайтта дагы айтканмын. 19 добуш менен ачык добуш берилиш керек да. Мына ошондой эгерде болсо мен кете берем. Бул дагы бир жолу кайталап коеюн, саясий кызмат ал биздин атабыздан калган кызмат эмес. Бизде мисалы үчүн ушул 2011 жылдан баштап, 2010 жылдан баштап бүгүнкү күнгө дери бирөө 3 ай лидер болгон, бирөө 4 ай, бирөө 5 ай, Мыктыбек Юсупович 9 ай, 18 күн. Мен мына мисалы үчүн почти 1 жыл лидер болуп отурам да. 3 апрель келсе 1 жыл болот. Ал мындай бул талаша турган кызмат эмес да. Бирок мен кайсы жерде иштебейин, мыйзамды аябай сыйлайм, бардык нерсе мыйзам ченеминде болуш керек. Коркутуу, үркүтүү, кысым жасоого мен жол бербейм. Канчалык мени кысса, канчалык мени коркутушса, мен кысымдан да коркутуудан да коркпойм дагы, бардыгы мыйзам ченеминде болсун деп тура берем. Азыр дагы мыйзам ченеминде болсун деп атам. Ошондой эле мен Камчыбек үкөмө, мен алдан жакшы көрөм Камчыбекти, Садырды, Акматты, башкаларын дагы, Нариман Төлеевди баарын тең жакшы көрөм. Ушул Камчыбек Ташиев мыйзам ченеминде иш алып барсын деп атам да. Мыйзам ченеминде иш алып барганды үйрөнүш керекпи деген ойдо, сабак болсун. Анан партиянын лидеримин деп туруп, фракциянын лидерлеринин ишине кийгилишпеш керек. Мындай бул конституциянын чечими ушундай. Экинчиден, партияда тилекке каршы мына ушул башында айткан 3 жигиттин партиясы эмес болуп атпайбы? Камчыбек Ташиевдики да эмес, Садыр Жапаров, Ахматбек Элдибековдики эмес, Базарбай Темишев деген жигиттики да бул партия. Анан эми мейли аны өздөрү чечип алышсын. Базарбай Темишев менен ошол жигиттер өздөрү чечип алышсын. Кеп эмнеде болуп атат? Мына өзүңөр билесиңер, 11 мартта мен жыйын залында жок элем, жолугушуулар менен жүрсөм,
Жомобековдун колу менен Дастанбектин колу менен момундай чечим барыптыр. Карап көргүлө, чечимдин номери жок, же болбосо бул жерде датасы жок. Анан чечимде ознакомлены деп Мурзабеков, Осмонов, Кочкорбаев деп ознакомлены деп могу жерде турат. Бул тааныштык деген да. Анан могул жакта дагы ознакомлены деп депутаттар жазып атат. Бул легитимсиз деп айткан себебим биринчиден депутаттар ушул жерде жазылган текстти таанышып чыктык деп кол коюп атат. Биз ушул чечимге макулбуз же болбосо проголосовали деп, добуш бердик деп эч ким кол койгон жок. Экинчиден бул регистрациядан Дастан Жумабековго бул кагазды кол койгонго ким укук берди мисалы? Ким билет? Экинчиден решениянын регистрациясы жок. Датасы жок. Мына мен айтып атпаймынбы, легитимсиз деп. Мына Жылдыз Жолдошованы шайлаган. Анан 3 апрель 2014 жыл деп 376 номерди коюп атышат. Биринчиден мына ушундай болуп атат. Экинчиден биздин ар бир фракциянын ушул фирменный бланкында депутатский фракциянын өзүнүн номерлери бар. Момундай жерде номерлери бар да. Тилекке каршы бул номер биздин фракциянын номери эмес. Кайсы фракциянын номери экенин эми өздөрү айтышар, кимден бул фракциянын бланкын алышты. Ошо бир баягы сессиялардын биринде дагы айтты эле, ошо Камчыбек Ташиев Тикебаевга Жылдызхан Жолдошова бир бийликке сатылып кетиптир деп. Азыр болсо ошо башка партияга өтүп кетиптир деген дагы баягы ушаган кеп таратат. Эми аттең эркек жигиттер болгондо дагы келечекте өлкө башчысы болом дегендер жалган айтпаш керек. И мейли эми баягы коллегасы болбойбу, алардын кандай мамилеси болгон, кандай оор мезгилде ким кимге жардам бергенин эске албай эле коелу. Ал эми бул пендечилик. Аял киши жөнүндө мына ушундай жалган жалаларды таратуу өзү мен мырзажигитчилик эмес деп айтар элем. Мисалы үчүн мен коомчулукка айтып атпайм ачык эле. Мен дайым ачык жүрөм да. Мен бир жолу коомчулукту алдадымбы? Же болбосо мен жеке өзүмүн мындай пайдама чечиле турган маселени жогорку кеңешке алып чыктымбы? Же өзүм кызыкчылыгым көздөп кээде сүйлөдүмбү? Андай болгон эмес болбойт дагы. Менин айтайын дегеним, мен шайлоого барамбы 2015 жылы, 2015 жылы күзүндө. Шайлоого барбайм, аны мен чечелекмин. Бирок эми атайын жазып атышат, СДПК менен кететкен, же дагы башка бирөө менен кететкен, бийликке сатылып кетиптир тигиби деп. Кечирип коесуңар. Бийликти менен өтүп ким каттуу сындап атат азыр? Ким маселелерди көтөрүп атат? Өтө каттуу чек ара маселесин, өтө каттуу кумтөр маселесин, апрель-июнь окуясын. Ошону менен бирге мен ачык эле айтып коеюн, ким ушул абдан каттуу тарифтердин маселесин айтып атат? Билбейм. Анан ошон үчүн бийликке сатылып ким кетти? Бул чоң суроо. Ким менен биригип атат? Ким кимди мактап атат? Аны эл көрүп атпайбы? Ошон үчүн мен коомчулукка айтат элем, Жылдыз Жолдошова эч качан эч кимге сатылганда эмес, бийликке дагы, башка бирөөгө дагы. Мен дайыма өзүм позициям, өзүмүн принцибимде жүрөм, ошону менен эле бирге мамлекеттин, элдин гана кызыкчылыгы болгон маселелерди мына ачык айкын айтып атам. Азыр коомчулукта ушак аңтар кеп таратат, ушу апрелдин башы менен коалиция тарайт экен деп. Балким ушул сиздин кесиптештериңиздин фракциялаштарыңыз ошол жаңы түзүлө турган өкмөткө кирип, шайлоонун алдында кандайдыр административдик ресурска ээ болуу максатын көздөп атат деп айтсак болобу? Эми аны дагы мындай айтканда исключить этпеш керек да. Жок, мындай болбойт деп да айта албайсың. Эгер коалиция көпчүлүккө биздин фракция кире турган болсо, албетте Жылдыз Жолдошова кирбейт. Мен лидерликти өткөрүп берем, кимиси болсо боло берсин. Азыр ошондо эки жетекчи болуп калды. Мисалы азыр жок, азыр жетекчи болгон жок.
баягы жыйналыш болсо, фракциянын жыйналышы болсо, сиздин фракциялаштар Дастан Жумабековго барабы же сизге келеби, же эки кандай болуп калат? Кагаздарга ким кол коюп атат азыркы учурда? Азыр кагаздарга албетте мен кол коюп атам. Себеби бул айтып атпаймынбы, бул чечим легитимсиз биринчиден, экинчиден тиги 8 депутат өздөрүнүн добушун кайрып алган. 19 депутаттан азыр 11 депутат эле калды. Онун ичинде и то алар айтып атат, ознакомлены деген сөз үчүн гана кол коюп бергенбиз деп. Эми бир сөз менен айтканда, коомчулук мындай дагы бир жолу кайталап коеюн, Жылдыз Жолдош ушул лидерликке тырмышып, тим эле жабышып, ошону бербегендей, азыр мына фейсбуктарга да жазып атат, тияка да жазып атат деп айтып атышат. Жок, андай эмес. Мен мыйзам ченеминде күн тартибине коюп, Ата журт фракциясынын жыйынында карап, 19 депутат ачык добуш менен гана кетирет лидер фракцияны. Мына ошого, мына ошондой мыйзам ченеминде болсун деп атам. Ошону менен бирге да мен Камчы Ташиев болобу, же болбосо Жумабеков болобу, же Кантемир Мурзабековго болобу айтып атам. Мыйзам ченеминде, пожалуйста, жасагыла. Эч ким ага каршы эмес. Анан мындай мыйзамды дагы кичине билиш керек. Мыйзамды сыйлаш керек. Мыйзам менен иш алып барышыбыз керек. Анан биз парламентте отуруп алып, анан кийин мыйзамсыз иштерди жасай берсек, анда мыйзамдын аткарылышын кантип биз талап кылабыз? Мисалы үчүн аткаруу бийлигинен. Мен ошон үчүн болот айтып атам. Мейли, бардык нерсе мыйзам ченеминде болсун. Бул дагы жаш саясатчыларга чоң сабак. Бизден улуу муундагы ушинтип биздин ошибкаларыбызды көрсөтүшкөн. Туура эмес кылып атсак, биз дагы старший поколенияны, чоң улуу муунду кичине түртүп келгенбиз да. Силердин ордуңарга биз отурабыз тиги бу деп. Алар дагы биз ушундай каталарыбызды мына ушундай практика жүзүндө көрсөткөн. Мен дагы мына ошолордун катачылыгын практика жүзүндө көрсөтүп, ката кетирипсиңер, болуптур, катаңарды оңдогула, жыйын өткөргүлө, анан ачык добуш менен бүт массалык маалымат каражаттарын көрсөтүп, мына Жылдыз Жолдош ону алып атат деп алып, анан кийин коомчулукка жарыяласаңар, менин эч бир каршылыгым жок деп атам. Эгер сизди ошондой кылып алып калса, сиз фракциянын мүчөсү болуп эле жүрө бересизби же? Фракциянын мүчөсү болуп Айрым эле жүрө депутаттардай бересиз. болуп фракциядан чыгып? Жок, эмне үчүн? Фракция деле мүчөсү болуп эле айтып атпаймынбы, мен Жылдыз Жолдошова лидер фракция боломбу, же комитеттин төрайымы боломбу, же жөнөкөй эле депутат боломбу, мен баягы эле Жылдыз Жолдошова. Баягы эле чындыкты көзгө сая айтам. Мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын көздөйм. Жагабы, жакпайбы, бийлигине, башкасына чындыкты айтам. Менде эч бир жеке кызыкчылык жок. Ошон үчүн мен айтаар элем, ушул айрыкча коллегам Жумабеков менен Мурзабековго, мейли кимиңер лидер болсоңор болгула, бирок бардыгын мыйзам ченеминде өткөргүлө деп атам. Азыр фракциянын ичинде кандай баягы күбүр-шыбырлар болуп атабы? Сизге келип атышабы, кетип атышабы? Жок, күбүр-шыбыр жок, эчтеке жок. Ошо фракция сизде ала турган жыйын чечимдин алдында дагы мындай бир баягы сизге имиштер угулду беле, ушундай жакында ушундай болот экен. Жок, бул 8 август 2014-жылдан бери келаткан иш. Башка бул маселеге чекитти ошо юридикалык бөлүм коет да, спикер коет да. Эгерде алар деле мыйзамды аттап кетпейби деген коркунуч бар. Жок, эми алар кандай эмне кылат, бирок юридикалык отделдин деле заключениясы бул акырына дейин точка коюлбайт. Бөдөш Аманбайдын айткалы, бул фракциянын гана чечими, фракция чечиш керек. Мисалы үчүн көпчүлүк азыр мына 28 депутаттан 11 депутат мейли ушул азыркы кол койгондор, мисалы үчүн 11 калса, 8 кетсе, ошондо бизде 19 депутаттан бизде 28 депутаттан 11 алсаңар канча болот? 28 номер алса 17 болот. 17 депутат биз тарап экен да, мына мен тараптан. Бул кворум бар, иштей беребиз. Эч кандай немеси жок. Жылдыз эже, анда ошо акыркы ошо жыйынтыктап койсоңуз бүгүнкү. Бир сөз менен айтканда, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу айтып кетейин.
Ата журт фракциясынын лидери болом деп мен эч качан аракет дагы жасаган эмесмин. Ушундай жагдай болуп, оор мезгилде фракция мүчөлөрү мени фракциянын жетекчиси кылды. Мен 1 жылга жакын мына иштеп атам. Аны эл журт өзүңөр көрдүңөр, баа бергиле. Бирок кандай гана мен жөнүндө ушак айтылбасын, силер ишенбегиле. Ал эми легитимдүү түрдө лидер фракцияны ким болот, Жолдошова башкасыбы, аны ачык добуш менен жобонун негизинде фракциянын 3/2 фракциянын мүчөлөрү добуш берсе, мына бизде 28 депутаттан 19-у анда ачык добуш менен күн тартибине коюп, анда албетте лидер кетиш керек. Биринчиден, экинчиден, эч качан мындай саясатчы бири-бирин сатпаш керек. Артынан бычак урбаш керек. Өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн партияны да башка партияга кошпош керек. Же болбосо партиянын артында шайлоочулар бар да. Шайлоочулардан сурабаса, же өзүнүн коллегаларынан сурабаса, алып барып туруп башка партияга тыгып туруп, анан шайлоочулардын жер каратпаш керек деп эсептейм. Ошон үчүн мен ойлойм, Ата журт партиясынын деги эле маселеси кандай бүтөт? Бул албетте Базарбай Темишевден ошонун акыркы сөзүнө байланыштуу болот деп ойлойм. Мен ушул гезиттерден окуганыма караганда, ал майда бүтөт экен келишимдери. Эгер майга дери кайтарып беришпесе, анын партиясын анда ал соттошом деп атат. Аны көрөбүз, кандай болот, эмне болот. Мен ойлойм, бир гана мыйзам менен иш алып барышыбыз керек деп. Ошондуктан мен дагы ушул лидерликке тырмышып же жабышып алган жокмун. Мен коллегаларыма айтып атам, бардык нерсе мыйзам ченеминде болсун, мыйзам менен иш алып баралы деп. Себеби мен ойлойм, биздин өлкөдө убакыт келип жетти, бардык маселе мыйзам менен гана чечилиш керек деп эсептейм. Жылдыз Канажаев, сизге дагы бир жолу ушу студиябызга келип, ошо ачык сөзүңүздү айтып бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эми биз сизди ошо Кыргыздын баягы депутаттардын арасынан баягы ачык айткан, чындыкты сүйлөгөн депутат катары билебиз. Биз ойлойбуз, сиз фракция лидери болосузбу, комитеттин төрайымы болосузбу, же жөнөкөй эле депутат болосузбу, сиз баягы кыргыз элине кыла турган эмгегиңиз аябай көп. Ден соолуктуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү болду. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар.